1991 жылдын аягында дүйнөдөгү эң ири держава СССР мамлекетинин кулашы менен Кыргызстан эгемендүү республика болуп жарыяланды. Жаңы түзүлгөн өлкөгө мурда союзга байланып келген экономикалык саясаттан улуттук экономикалык саясатка өтүү зарылчылыгы турган. Себеби ушундай татаал психологиялык кырдаалда экономикада жана коомдук турмушта дезориентация коркунучу күчүнө кирген. Мына ошондо өлкөдө болуп жаткан окуялардын тарыхый зор маанисин, мамлекетибиздин эгемендүү макамын сактоонун маанилүүлүгүн жакшы түшүнгөн мекенчилдер пайда болуп, өздөрүн көрсөтүштү. Дал ошол сыноо жана үмүттүн оор мезгилинде өлкө жүгүн көтөрүүнү өзүнүн жогорку парзы деп эсептеген мындай адамдардын плеядасында мен өз элиме кызмат кылууга милдеттүүмүн деген ураанды тандап алган Роза Акназарованын ишмердүүлүгү ардактуу орунду ээлейт. Аял заттын өрнөктүү эмгек жолу. Республикадагы экономиканын чордону болгон банк системасын кайрадан түзүү кыйынчылыгы турду. Жана оңойго турбаган бул ишти аткаруу ал мезгилдеги терең билимдүү кадрларга жүктөлдү. Роза Акназарова 1992 жылы Улуттук банктын түзүлүшү менен бул тармактагы татаал реформаларды ишке ашырууда уюштуруу иштеринин башында турду. Кыргызстан өзү улуттук экономикалык саясатты жүргүзүш үчүн биз баардык көрсөткүчтөрдү жаңыртышыбыз керек эле да. 1992 жылы мартта Улуттук банк болгондон кийин апрелде мен жумушка келем. Анализа экономиканын саясатты уюштуруу отделы түзүлүп, ошо отделдин башчысы болуп калам. Улуттук банкта акча кредит саясатын жүргүзүш керек болот. Улуттук валюта киргизиш керек болот. Эми ошолордун көбү менин отделиме жүктөлөт. Эң биринчи Улуттук банк деген, коммерческий банк деген мыйзамдарды кабыл алгандан кийин 93 жылы январь айында Австрияга Джон Вен институт дегенге окууга жиберилем. Макроэкономика, микроэкономика дегенди толугу менен окуп келип, ошол кезде бизде Улуттук банкта кызматкерлер абдан чоң энтузиазм менен иштешет, күнү түнү дебей. Анткени себеби убакыт тар эле. Сөзсүз түрдө улуттук валюта киргизбесе, ал мезгилде болбойт эле. Анткени себеби биздин республика дотацияда турган мамлекет. Россия рубльди ограниченный бере баштады. Көп дефициттерибиз жабылбай калды. Ошон үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, ошо мезгилдеги союзный республикадагы мамлекеттердин биринчиси болуп, биз ошо улуттук валютаны киргиздик. Улуттук валюта киргизгенден кийин бизде макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн эң негизги көрсөткүчтөр улуттук банкка жүктөлгөн. Анткени себеби инфляцияны эсептеш керек эле, төлөм балансын, акча кредит саясатын жүргүзүү башталды. Инфляцияны деген кантип эсептеш керек, тоже биз билбечүбүз ал мезгилде. Базарларга барып, дүкөндөргө барып, бааларды билип, төлөм балансына канча сатып атабыз, эмнени сатып алып келип атабыз деп, ошол мезгилде даяр специалисттер жок, абдан оор мезгил болгон. Сомдун киргизилишинин мааниси Кыргызстандын эгемендүү мамлекет катары калыптануу процесстери менен ажырагыс байланышта болгон. Улуттук валюта мамлекеттин экономикалык фундаментин чыңдоо менен ошондой эле эгемендүүлүктү бекемдөө процессин алдыга жылдырган. Роза Акназарова улуттук валюта сомду даярдоого, киргизүүгө жана анын туруктуу иштешин камсыз кылууга көп эмгек кылган. Андан кийин бук учетту эл аралык стандартка өткөрүш үчүн мен бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук деген управленияга башчы болуп дайындалам. Стандартка өткөргөн соң банктарды реорганизациялоо жана карыздарды реструктуризациялоо агентствосуна директор болуп дайындалам. Ошол мезгилде 13 коммерциялык банк банкрот болот. Кредит алгандар кайрыбай, акча салгандар акчасын ала албай, ошондой проблемалар болот. Знаю Розу Карчебековну с 1993 года, и до начала 2000-х годов я с ней очень плотно работал. Что я могу про нее сказать? Это профессионал с большой буквы, потому что она в свое время возглавляла отдел сводного анализа. Я ее сменял на этом посту в 1994 году. Потом Роза Карчебековна очень долго помогала Национальному банку, финансовой системе, будучи главным бухгалтером Национального банка. И еще более на тяжелом участке это агентство по реорганизации банков. Это
В советское время банки не совсем правильно работали, в начале независимости обанкротились. Многие люди, наши граждане, потеряли деньги, и Роза Карчубековна возглавляла это агентство и заставляла возвращать эти долги, много работы. Вот она носилась и выбивала деньги из тех людей, которые деньги растащили. Роза Акназарова создала самую эффективную в СНГ организацию под названием ДЕБРА, которая является, пожалуй, самой эффективной организацией по возврату кредитных, судных ресурсов, ну, попросту говоря, долгов. Но вот ДЕБРА сегодня как раз формирует новую психологию, и поэтому мы должны приучать наших граждан, что взял долг, надо вернуть обязательно. Вот эта работа делается. Но я бы мог много таких теплых слов сказать о всех, кто сегодня удостоен заслуженно наших государственных наград. 1998 жылы Сузакта сел жүргөндө элдердин үйүн баарын каптап кеткенден кийин там менен камсыз кылыш керек болот. Ошондо турак жай фонду түзүлөт. Ошо турак жай фондунун директору болуп, параллельно 2 жумушту аткарып калам. Ошол жерге жетекчи болуп иштеп калам. Президент барып мага 100 күндүн ичинде ушул жашап аткан элди үй менен камсыз кыласың деген талап коет. 100 күндүн ичинде 1000 там салынат. Фонду түзүп, жобосун иштеп чыгып, Роза Акназарова келип кеткен. Бүгүнкү күндөн баштап отурат дагы ошол жакын күндөрдүн ичинде сууга бериле баштайт. Үйдү сала башташыбыз керек. 100 күндүн ичинде ар бир үй бүлө үйгө кирип калгандай жардам кыла алат. Фонд түзүлдү. Фондду жетектеген биздин Роза Акназарова мына көргөзбөйүн дагы бир жолу анан банкыбыздын өтө эң тың кызматкерлеринин бири ошол баарын жакшылап бүтүрүп берсин деп булар жакшы механизмин иштеп, азыр фонд түзүлүп, фонд иштеп, кече биринчи суудалар бериле баштады деди. Ооба, чындыгында 1998 жылы болгон Сузак районундагы сел апаты Роза Корчубековна үчүн зор сыноолордун бири болду. Мына ушул зор сыноодон өз чечкиндүүлүгү, кыйын кырдаалда иштин көзүн таба билген кесипкөйлүгүн тастыктады. Күндөп түндөп Сузакта жүрдү. Жыйынтыгы менен 100 күндүн ичинде жабыр тарткан эл өзгөчө долбоор менен курулган заманбап 1000ден ашык турак жайга ээ болду. Азыр да суроо туулбай койбойт. Кантип 100 күндө 1000 үй курулду. Далилдеп айтсак, бул учурда башталган массалык курулушка, адегенде фундаментине, дубалына, чатырына, ички жасалгасына бүткөрүлгөн иштин жыйынтыгы менен бөлүп каражат берилүүсү, сапаттуу жана ыкчам бүтүрүү максатында куруучуларды атайын сыйакылар менен шыктандырып, иштин натыйжалуулугун камсыз кылган. Бул учурду Роза Корчубековна менин ишим дагы, түшүм дагы сузактыктар гана болуп калды деп эскерет. Азыр ишениш кыйын. Бул ири курулушка бюджеттен каражат коротулбай, Роза Акназарова жетектеген агентство тарабынан өндүрүлгөн карыздардын эсебинен 50 миллион сом турак жай фондусу аркылуу жумшалып, жана биринчи жолу ипотекалык кредит катары калкка узак мөөнөткө берилген. Роза Акназарованын ишмердүүлүгүндөгү илими, жеке тажрыйбасы пайдалуу болуп, жана толук ишке ашырылган. Андан кийин ошо салынгандан кийин Улуттук банкка Аскар Акаевич келип жумуштар менен таанышып. У нас агентство создано на 3 года, и мы хотели бы в перспективе что-то типа лизинговое или ипотечное что-либо создать. Поэтому мы сейчас будем прорабатывать в части... То есть потом трансформировать вот эту... Бир убакыттан кийин Жумейк Ибраимович мени чакырып, ошо сен Улуттук банкка председатель болуп дайындалмай болдуң деп айткандан кийин кайра мени социалдык фонддо көбөйлүү маселелер көп болуп атат, карызы көп, 8-9 ай товар менен берип атат пенсионерлерге, товар менен страховой взностор чогултулуп атат, көп проблема болуп атат деп ошо соцфондго мени министр председатель кылып дайындашат. На горизонте появились новые кадры. Нужно было найти кандидатуру на пост председателя социального фонда. Мы определились на том, чтобы назначить Розу Корчубековну Акназарову. И мы не ошиблись. Она была очень грамотный экономист и
понимала проблемы социального фонда и в целом экономики. Но нужно было выплачивать пенсии, пособия, зарплаты. И это была самая тяжелая часть. Нужны были реформы. И тогда мы обратили внимание на то, что многие сектора нашей экономики, многие люди не платят страховые взносы в социальный фонд. Мы приняли закон, где льготными налогами все-таки обложили малый и средний бизнес, в том числе и платежи в социальный фонд. С другой стороны, фермерам и крестьянам, сельскому населению объяснили, что нужно обеспечивать себе пенсию в будущем. И вот здесь Роза Карчубековна проявила свой организаторский и руководящий талант. Таким образом, экономика начала оживать. Через год, государственный бюджет не стал финансировать социальный фонд. Я думаю, что это общая заслуга правительства, но конкретно это Роза Карчубековна проявила здесь очень большой свой такой руководящий талант. И мы сумели тогда значительно увеличить доходы пенсионного фонда. И вот я думаю, что тот период уже забывается, но это нельзя забыть. Кроме того, мы провели пенсионную реформу, и эта пенсионная реформа дала свои результаты. Думаю, что проведена была большая работа, и заслуга, конечно, Розы Карчубековны в том, что она очень, так сказать, грамотно и очень активно и очень требовательно подходила к тому, чтобы организовать работу социального фонда. Товарами в основном в этом году не берем, мы принимаем только деньгами, для того, чтобы пенсионеров не выдавать натуроплаты. И взаимозачетов в этом году тоже уменьшили. В прошлом году 185 миллионов сомов, в этом году 125 миллионов сомов. Видите, более 400 миллионов сомов собрали в этом году, больше, чем в прошлом. Роза Карчубековна министр болған мезгілінде чоң реформаларды жасады. Ошо как раз Роза Карчубековнаның мезгілінде пенсиялық, социалдық реформалар башталып қалған. Ошолордун бардыгына аралашып, жакшы мындай бир ешкандай бир критикасы жок, ешкандай камсыз салдырбай чыгып кетти. Илим жагындагы өздөштүрдү. Алар мына кандидаттыгын, докторлугун жактады. Bir топ аспиранттардын, доктораттардын жетекчиси ошолорду чыгарды. Азыр мезгилге жараша ошо биздин финансы жана банк тармагы боюнча көптөгөн адистерди именно ошо Роза Карчубековна даярдады. 2000 жылы шайлоо башталып калганда аялдар партиясынан шайлоого аттанып, ал мезгилде аялдар саясатта өтө аз болуп, ошол мезгилде аялдарга өтүү оор болгон. Бирок экинчи созывка келип калдык. Ал жерде мен комитет по делам женщин, семьи и детей деген комитеттин башчысы болдум. Биздин коллегабыз мына Роза Карчубековна турат, эми бул киши туруп калды, сөз берип коелучу. В регламенте в 45-й статье во втором пункте написано: решение по вопросам избрания Тюрага законодательного собрания и его заместителя, создание комитетов принимается в соответствии с положениями Конституции Кыргызской Республики. Так что мы спорим о регламенте? Здесь мы положениями Конституции. Конституция имеет выше силы, чем регламент. Так что мы... Хорошо. Үй бүлөлүк семейный кодекс маселелери көтөрүп, ошо аялдар гендерный мыйзамды, анан равные возможности для женщин деген мыйзам 2003 жылы кабыл алды. Ошолорду общественный слушанияларды уюштура баштадык. Роза айымга келгенде жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында чогуу депутат болдук. Мыйзам боюнча чыгып алган маселелер боюнча, эл аралык келишимдер боюнча, айрыкча ушул социалдык коргоо маселелери боюнча талкуу учурунда өзүнүн оң жагынан көрсөтүп, ошол мыйзам чыгаруу жыйынына тең депутат аялдардын бири болуп жүрдүм. Андан соң дагы тагдыр буйруп, мен Кыргызстан Калк Ассамблеясынын жетекчиси болуп турганда, Советте дагы мүчөсү болуп, биздин иш-чараларга, чет элдерде болгон алакаларыбызга дагы өзүнүн лидерлик сапаттарын, билимин, адамгерчилик жакшы жактарын көрсөтүп, белгилүү иштешти.
Андан кийин мага эмгек жана социалдык коргоо министрлиги сунушту алынды. Андан кийин 2001 жылы министр болуп дайындалдым. Толугу менен комплексный иш жүргүзүш керек экен деп пособие, пассивный иштерди көп жасашты экен. Ошо пособие берип, колу буту соо кишилерге балык эмес, кайрмак бериш керек. Өздөрү балык кармап жегендей болуш керек деп ошого иш аракетти жасай баштадым. 2003 жылы соцмобилизация деп жылды объявлять этип, кедейчиликти кыскартуу улуттук стратегиясынын негиздеги милдеттерин баарыбызга берип кетти да. Өзүңүздөр билгендей, бирикмелерди социалдык мобилизация боюнча тажрыйбасын республиканын баардык аймактарына таратуу, атуулдардын бири бирине жардам көрсөтүүсүн демилгесин жана ыкмаларын өнүктүрүү. Эми министрликте бүгүндө иштеп атышат, ошон жылдык кылып берип, ал жылдык пособияга жана малдарын же болбосо бир микрооборудование алып берип атабыз. Ошондой эксперимент жерлерде жүрүп атат. Бардык деңгээлде комиссия түзүлдү. Областта, райондо, айыл өкмөттө соцработник деп соцкомиссия түзүлүп, алар болсо ушу кембагалды аныктап, ар бир жерде жааматтар өз ара жардам берүүчү топтор түзүлдү. Иши жокторго профтехобразованиядан окутуп, ал профтехобразованияны бүткөндөн кийин иш менен камсыз кылып, пособияларды бергенде баары эч нерсе кыла албайт, ал пособияны жеп коет. Биз бардык пособияларды, жеңилдиктерди, алчу каражаттарды чогултуп, 1 жылдык 50 000 сомдон кем эмес 100 000 сомго чейин жеткирип, иши жокторду окутуп, иш орун, бизнес инкубатор ачып берип жаттык. 45 бизнес инкубатор ачылат. Андан сырткары информационно консультативдик центр ачылат. Бардык иш орундардын базасын чогултуп, иши жокторго консультация жана иш орун менен камсыз кылып жаттык. Молодежная биржа туруда деп ачылды, ярмарка вакансия боло баштадык, аселде вакансияларды өткөрө баштадык, пособияларды иштеп чыктык алар боюнча. Үй бүлөнү комплексно карадык да, соцпаспорт түзүп, ал үй бүлөдө кандай иши жок, ал үй бүлөдө баласы оорулуу, же болбосо өзү оорулуу неме болсо, ВТЭКке ал жерден инвалидность чыгарып, пособие берип, эмнеге шыктуу болсо, ошого жараша тигүүчү кылып, же шопур кылып, короче, кайсыга өзүнүн көңүлү бар болсо, ошого окутуп, кайра иш менен камсыз кылып, ошо массаба элдин духун көтөрүп, соцмобилизация деп жана айыл жерлерде ошо комиссиялар аябай катуу иштеп атты. Министрлик тарап иш берүүчү, профсоюз, социалдык партнерство, трипартизм түзүп иштеп жаттык. Ошол кезде инклюзивдик коом түзүүгө бардык иш аракетти жүргүзүп жаттык. Гендер саясатын тынын жумушун бир отделге жүктөдүк. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды иш менен камсыз кылууга атайын интернат, бизнес инкубатор түзүп бердик. Мени кубандырганы, алар коомго аралашып, ушунчалык аракетчил, тынбай, акча таап, өздөрүнчө счет ачышып, өздөрү үйлөнүшүп, өздөрү үй сатып алып, ошондой деңгээлге чейин жеткен. Министрликтен кийин шаардык кеңешке шайландым. Шаардын стратегиясын бекиткенге мүмкүнчүлүк жетти. Андан соң жогорку кеңештин 5-чакырылышына шайланып, илим, билим, маданият комитетинин замы жана парламенттик ассамблея ОБСН мүчөсү болуп калдым. Мүчө болуп баргандан баштап ар бир заседанияда абдан активдүү катышып, докладдарды жасап, бардык каралып жаткан резолюцияларга өзүмдүн сунуштарымды айтканда дайым колдоо алып өтүп жатты. Алар суу ресурстарын башкаруу, тоолуу региондордун экологиясынын начарланышы, мөңгү, жашыл экономика, транс чек ара, взностор, гендер маселелерин көтөрүп жүрдүм. Парламентская ассамблеяга 58 мамлекеттен 390 депутат 3 комитетке. Экономика и экология комитетине талапкерлигимди коюп, 3 жолу председатель болуп шайланып калам. Роза Корчебековна ОБСН парламенттик ассамблеясынын бюро мүчөсү. Экономика, илим, технология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин төрайымы кызматын аркалаган Борбордук Азиядан жалгыз парламентарий болгон. Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить роль парламентов и парламентариев в способствовании региональному сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения самых серьезных проблем и вызовов безопасности в регионе ОБСЕ.
В этой связи считаю, что проблемы экономического и экологического измерения являются первоочередными, так как оказывает прямое воздействие на уровень международной и региональной безопасности. Роза Корчебековна өнүгүүнүн оптималдуу жолдорун таба алды жана берилген параметрлердин багытында ишенимдүү алдыга жылыш үчүн туура чечимдерди кабыл алууга жетишти. Аларды ОБСЕнин парламенттер аралык ассамблеясында активдүү колдоно алды. Хельсинский заключительный акт деп 2015 жылы заседание болгондо Нарышкинди санкция киргизип 6 депутатты конференцияга чакырбай коет. Орустарды киргизип атабыз деген маселеде дагы чыгып алып сүйлөп. Уважаемый господин председатель, да, мы понимаем, что тяжело собрать всех участников, но тем не менее хотела бы сказать, что 40 лет назад при рассмотрении Хельсинского заключительного акта собрали всех вместе противников холодной войны в интересе человечества. И здесь сегодня не сумели собрать всех, вызывает очень большое сожаление. Чтобы прийти к пониманию, нужно общение, коммуникативная площадка, диалог для всех. Без одной стороны, как решать проблему? Было бы неплохо, если бы мы вместе обратились в Евросоюз для разрешения этих вопросов и рассмотрения очень многих вопросов, которые, когда нет одной стороны, как будет у нас даже рекомендательно решаться нашей резолюции. Роза Акназарова ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын комитетинин жыйындарына жана ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын жылдык сессияларында төрөгалык кылып, бир топ сунуштарды жана толуктоолорду киргизген. Ал сунуштарды атап айтсак, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу жана андай өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу жөнүндө сунуш, жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча сунуш, энергиянын жаңы булактарын кайра калыбына келүүчү жана альтернативдүү энергия булактарын кеңири колдонууга киргизүү жөнүндө сунуш, суу ресурстарды, анын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдү жана жер кыртышынын астындагы сууларды булгануунун бардык түрлөрүнөн коргоону камсыздоо боюнча сунуш. Тийиштүү түрдө башкаруу тармагында эл аралык стандарттарды жана форматтарды ишке ашырууда коррупцияга каршы күрөш боюнча инновациялык чараларды иштеп чыгуу сунушу. Кеңешмелерде баяндамаларды жасаган. Мисалы, жаратылыш кырсыктарынын жана климаттын өзгөрүшүнүн опурталын азайтуу үчүн инструменттер, коркунучтарга баа берүү жана эртелеп алдын алуу деген темадагы доклад жасаган. Аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун деңгээли жогору бойдон калып жатканы жана аялдардын аярлуу топторунун сот адилеттүүлүгүнө жетиши чектелүү экендиги жөнүндө маселени көтөргөн. Анын жетекчилиги менен Бишкекте Пекин плюс 20 контекстинде гендерлик теңчиликке жетишүүдө парламенттин ролу деген эл аралык конференция өткөрүлгөн. ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын Түркмөнстандагы миссиясы жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Роза Акназарова позициясы бекем. Өлкөдө дагы, чет өлкөлөрдө дагы болуп жаткан окуяларга карата өзүнүн көз карашы, пикири бар көрүнүктүү коомдук ишмерлердин бири. Ал эч качан өзүнүн кызыкчылыгын коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарынан жогору койгон эмес. Депутаттык мөөнөт бүткөн соң 5 жыл 2025 жылга чейин депозиттерди коргоо агентствосунда директорлор кеңешинин төрайымы болуп иштеп келдим. Ал мезгилде кепилдик сумманы 200 000 сомдон 1 миллион сомго чейин көтөрдүк. Депозиттердин көлөмү 150 миллиардтан 550 миллиард сомго чейин, коргоо фондуку 2 миллиардтан 7 миллиардга чейин көтөрүлдү. Бул акчанын көбүнө Минфинден баалуу кагаз алынат. Мамлекет ички карзы катары саналат. Экономиканын өсүшүнө чоң салым кошулуп келатат. Абдан жакшы пайда алып келдик деп ойлойм. Акназарова Роза Корчебековна, человек с великой душой, обладающий очень большой базой знаний, обладающий очень высоким интеллектом, который есть энциклопедия многих наук. Ее период председательствования было принято много законов, которые усовершенствовали защиту вкладов населения в Киргизской республике. Мы очень с ней много виделись в международных конференциях, и она никогда не отказывала
своими дельными советами, возникшими у меня вопросов. Она такой человек, который умеет делиться своим добром. Я хотел бы остановиться в направлении науки и о заслугах Розы Курчебековны. Роза Курчебековна защитила докторскую диссертацию по актуальной проблеме формирования рыночной финансовой системы. Эта проблема была очень актуальна и для Кыргызстана, аграрного сектора, и для Казахстана. Основные направления научной деятельности Розы Курчебековны являются макро-микроэкономические аспекты, обеспечение продовольственной безопасности. На сегодняшний день мы свидетели, результаты научных исследований, они воплощены в законах о кооперации, законах о земельных отношениях, законы о рентах, законы о ипотеке, законы о банковской системе и других законах. Научные результаты Розы Курчебековны нашли воплощение в реализации в законах Республики Кыргызстан. Эң негизи менин жасаган жумуштарым апробация өтүп, алиге чейин деле ошо жазалган ишимди улантып жүрөм. Анткени себеби мен где-то кээ бир жерлерде жазбай, кээ бир жерлерде айтпай, ошолор жазылыш керек эле, айтылыш керек деген нерселерди азырда докторский советте мүчөмүн. Ошо менин соискательдерим ошону улантып жатат. Андан сырткары мен ошо диссертацияда жазган иштерим бардык жерде урунуп келди. Роза Акназарова тарыхый эзелки окуяларга бай айтылуу Афлатун тоосу жайгашкан Чаткал өрөөнүндө райкомдун биринчи секретары Корчубек Акназаровдун үй бүлөсүндө 1955 жылдын 6 декабрында жарыкка келген. Атасы Акназаров Корчубек партиянын иш кызматы менен республиканын көп аймактарында иштөөгө туура келген. Мындай кырдаалда үй бүлөдөгү тиричилик 8 балага тарбия берүүнү жубайы Сулуу апа колго алган. Түштүк түндүк аймактарындагы жер котору, ал жердеги мектептерден билим алуусу, жергиликтүү элдин менталитети Розанын жалпы табиятына да терең таасир этти. Актала районунда мектепте окуучулук кезинде сакмалга барып, таасирлүү эмгек тарбиясын алганын да эскерип калат. Роза Корчубековнанын алдыга умтулуу аракети окуучулук кезинен эле калыптанган. Классташтары Розанын өзүнүн окуудагы жетишкендиктери менен башкаларга да үлгү болуп, айыл чарба жумуштарынан калбай, баары менен тең мамиледе болгонун эстешет. Переменде бул кечке чыкчу эмес. Биз чыгып кетчүбүз, кайра келчүбүз, бирок ушу киттеп эле окуп отурчу да, киттеп эле окуп отурчу переменде. Кийинки сабакка даярдан биздикинде ошондо чыгарчы. Муну чыгарбай келдим, чыгарып берчи Роза, ошентсең ошонун баарын жазып берчи. Университетте студенттик мезгилинде Карл Маркс атындагы стипендияны татыктуу алып, комсорг болуп, коомдук жумуштарда, курулуш отрядда активдүү иштеди. Мен ошо Роза Корчубековнаны студент кезинен бери билем. Экономфактын финансы кредит адистиги боюнча өткөн булардын группасы ошо жылкы аябагандай күчтүү группа эле. 60-70% жалаң бешикке окугандар болчу. Анын ичинен Роза Корчубековна өзгөчөлөнүп турчу. Бир дагы минута кечигип келчү эмес, 1 минута дагы эрте кетип калчу эмес. Роза Корчубековна дагы бир өзгөчөлүгү бул бир дагы жана айыл чарба жумушунан калган жок. Бир дагы бөлөк чоңдордун балдарына окшоп ар кандай справкаларды, шылтоолорду таап барбай калган жок. Кандай гана жумуш болбосун барчы, ошол жерде иштечи. Эч качан мындай жалкоолугун көрсөтчү эмес. Мен ушунчалык таң калчумун мунун ошо самодисциплина деп коет. Өзү активдүү болчу. Кандай гана жумуш болбосун өзү лидерлик сапатын көрсөтүп турчу да. Комсомолдук жумуш болобу, же группадагы тартип болобу, айыл чарба жумуштарында болобу, өзү биринчи баштап барып, биринчи баштап ошо ишти балдар менен чогуу бүтүрө турганда уюштургучу аябагандай күчтүү эле да. Эмгек жолун атасындай улуу жана түбөлүк ысымдуу мугалимдик кесип менен Политехникалык институтта экономикадан сабак берүүдөн баштаган.
Илимий жолун Москвада аспирантурада, докторантурада окуп, кандидаттык, докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактап, илимий кызматтарда финансист, экономист, 2 жолу министр, 2 жолку чакырылыштын депутаты болуп шайланды. Күчүрмөн эмгеги бааланып, көптөгөн мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктарга жана наамдарга татыктуу болду. Роза Корчубековна 3 тараптуу тең болуп атат. Партиялык жумушта дагы, мамлекеттик жумушта дагы, илимий иште дагы өзүнүн деңгээли жогору. Кыргызстандын көзгө көрүнгөн атактуу кыздарынын бири болуп калды да. Мен ушунчалык ыраазымын. Атасынын авторитетин пайдаланбай, атасы кандай киши болсо, бул кызы дагы абдан чоң жетишкен ийгиликтерге ээ болду да. Роза Акназарова өрнөктүү эмгек жолуна өзү мындайча баа берет. Менин жетишкен ийгиликтеримдин баары ата-энемдин берген билими жана тарбиясы. Алардын айтып жүргөн акыл насаатынын үзүрү. Андан кийин айлана чөйрөм, алган билимим, көптөгөн жумуштарда иштеп жүрүп алган тажрыйбам. Мени менен иштешкен устаттарымдын таасири деп эсептейм.